Достор салам. Аксакалыбыз 33 жыл немеде гос жумушта иштеген экен. Анан мага ошол учурларын айтып атыр. Жоопкерчилик деген күчтүү болчу дейт ал учурда. Ооба. Атыңыз ким, аксакал? Менин атым Асанбай. Кызыл Адырдын тургунусуз. Асанбай. Кызыл Адырдын тургунумун. Өзүм Чолпонбайлыкмын. Активистсиз. Маселелерди көтөрүп жүрөсүз көбүнчө. Ооба. Көйгөйлөрдү көтөрүп. Чогулуштарга барам. Жакында эле губернатор келди, барып катыштык. Ага суроо бердим. Эмне маселени көтөрдүз? Мен могу Кызыл Адыр айылы качан шаар болот деген маселени көтөрдүм. Ал мындай жооп берди. Мынау документтер толук бүт элек. Бизге берген документтер боюнча былтыркы жылы областной подчинение шаар болсун деп берген экен. Ага немеси жетпейт экен. Мындай чамасы жетпейт экен, статусу ылайык келбейт экен. Ошого статусуна жараша районный подчинение шаар болсун деген документ бериш керек экен. Ошону эмне кайра толуктап берсе, районный подчинение кылып шаарга тияга жөнөтөбүз. Анан мен өзүм киришем. Районный подчинение шаар болот деди Кызыл Адыр айылы. Эми мындай балам. Ошо мамлекетти сүйүш керек, мамлекетке иштеш керек. Сенин атың ким? Сыргак. Сыргак? Мамлекетке иштеш керек. Улуу кишилердин айткан сөзү бар, улуу ойчулдардын. Башка элде султан болгончо өз элиңде ултан бол дейт. Ултан деген жөнөкөй киши, султан деген хан болот ал. Ошон үчүн барга өзүңүн мамлекетиңе иштешиң керек. Өзүңүн мамлекетиңин бюджетин толтурушуң керек. Мамлекет ата мекенге иштеш керек. Өзүңүн элиңе, өзүңүн жериңе иштешиң керек. Ата энеңин каршында, ата энеңин каршында, бир туугандарыңдын жанында, досторуңдун аразында, эл журттун аразында ушул жерде жүрүп, ушул жерде иштесең, ошо өз мамлекетиңде, өз мекениңде, өз элиңде, өз жериңде иштесең, ошондо гана бактылуу болосуң деген улуу кишилердин сөзү бар экен. Мигрант болуп кетпей, өз ата мекенине иштеш керек. Өзүнүн жерине, өзүнүн элине иштеп, өзүнүн элине, жерине, өзүнүн мамлекетине кызмат кылыш керек. Мына Адыр барго, мына алдагы чоң капка деген барго, мына жерден өтөт. Деме жака, Манас районуна өтөбүз го. Анан ар жакта Кичи капка деген бар. Ошо оногу таластан тетиги, таластын немесинен Нылды деген жер бар таласта. Билишиң керек Нылдыны. Ошо Нылдыдан бери тоодун баары тетиги немеге чейин, Грозуйдан ары Казакстанга чейин, ошо Маймакка чейин неме болуп, Кызыл Адыр мынау кыр бар го, бир жоон кыр, ушул тоо Кызыл Адыр деп аталат. Ушул тоодун аты Кызыл Адыр. Анан илгертен эле келаткан бул аталыш ошондой. Биздин ата бабалар, чоң ата, чоң энелер, анан анын улуудагы аталар ушул жерде өткөн, ушул жерде кыштаган, ушул жерде мал баккан. Анан ошол аталыш менен, жердин аты менен Кызыл Адыр аталды. Бул мынагу эгемендүүлүк алгандан кийин коюлган ат. Мурун бул Кировка болчу, Киров району болчу. Анан Кировка деп аталчу, центр. Анан кийин ошо Женчороев Сейитбек деген неме рай кеңештин төрагасында ошол сессияда ушул маселени көтөрүп, анан Кызыл Адыр болсун айылдын аты деп, ошо жердин аты менен Кызыл Адыр койгон. Кайсы болгон бул? Бул немеден өткөн. Кийин бу жерден сессияда бекилип, анан кийин жогорку кеңешке кетип, анан жогорку кеңештен бекилип келген айылдын аты. Ошондо. Кара бура суусу келет. Сугат жагынан дагы көп кыйынчылык жок. Анан чоң
Талас чоң каналынан суу келет, тетиги Жоонтөбөгө чейин кетет ал канал. Анан жердин шарты жер кенен, тоолор жакын мал бакканга, суу кенен, жер кенен, үлүш жерлерге берге 32 сотуктан үлүш жер берген. Анан ушуну менен эл эгемендүүлүк алгандан кийин ушу жер менен көбүнчө жумуш жок болуп калды да адамдарда. Анан мыногу көп организациялар, колхоз совхоздор жоюлуп кетти. Колхоз совхоз иштеп эле эл ушу өзүн өзү бакчы. Колхоздон неме алчы, каражат алчы, иштеген ишине неме алчы, акча каражат алчы айлык. Анан кийин ал жерден бугдай, un алчы, эт алчы кампадан, ошентип жан соктоо кылчы. Азыр болсо ал жок, ал эл өзүн өзү багып атат азыр. Өзү аракет кылып ушу мал багып, жер багып, ошентип тиричилигин өткөрүп атат. Ушундай кылыш керек. Жаш балдар 18-ге чыккандан кийин армияга барыш керек. Ата мекенге кызмат кылып, эл жерин коргогонго, мекенин коргогонго ушундай бир иштерди жасаш керек. Бул боюнча армияга чакыруу боюнча, мекенге кызмат кылуу боюнча дагы закон бар ошондой. Военный закон бар. Жогорку кеңештен чыккан закон бар. Президент кол койгон. Анан чакырууду жазында бир, күзүндө бир чакыруу башталат. Анан кызмат кылат. Анан башка окуш керек. Окуу болбосо болбойт. Окуу билим азыгы, билим өмүр азыгы дейт. Ошон үчүн окуп, билим алып, ата мекенге ушу эл жерине кызмат кылыш керек. Ошондо гана бактылуу болот ошо жаштар. Эми жаштарга кааларым, жаштарга ушу эмгекчил болуш керек да, аракетчил болуш керек. Жалкоо болсо, аракетч болсо, анда иштин бүткөнү, анда ошо оңолбойт анда. Анда аракетч кишини, жалкоо кишини Кудай таалам да жаман көрөт экен. Ошон үчүн эмгекчил болуш керек, мекенчил болуш керек, ата энесин сүйүш керек, ата энесине жакшы кызмат кылыш керек, ата энесине аяр мамиле кылыш керек, ата энесин өтө этият мамиле кылып, особенно ушу бизге окшоп 80-ге чыккан кезинде, ошо 70-тен ашканда жакшы кызмат кылып бериш керек, жакшы камкордук көрүш керек ата энеге. Анан бир туугандар менен жакшы мамиледе болуш керек, коло коңшу менен жакшы мамиледе болуш керек. Ошол эле эл менен жакшы мамиледе болуп, ушу элге жардамын тийгизип, бир керегин тийгизип, элдин жүгүн көтөрүп, элдин керегине жарап жүрүш керек жаштар. Ошондо жаштар бактылуу болот. Эл сүйгөн, эл кадырлаган, эл намустуу, эл кадырлаган, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган жаштар болот. Билимдүү жаштар болот. Анан улуу кишилердин айтканы бар. Билим алыш керек, билим окуш керек, окуу жана окуу деп элин бекеринен айткан эмес. Окуу менен, билим алуу менен гана жакшы жашоого жетишет. Билимдүү киши ар кандай тосуголдуктардан өтүп кетет. Билимдүү киши ар кандай кыйынчылыктарды жеңип кетет, жол таап кетет билимдүү адамдар. Ошондой болом. Өнүгүү бар. Эми мына кече эле неме келгенде мен дагы суроо бердим. Мына айыл шаар болсо, берге неме маршрутка жүргүзүш керек. Мына частный таксилер көп алат. Мурун 10 сом эле, анан 15 сом болду. Анан кийин 25 сомго чыгып кетти. Шаарда болсо жанагы автобустар жүрөт, чоң автобустар. Мурун маршруткалар жүрчү, ошо маршруткалар деле 15 сом, 20 сом алчы. Алыс жолдорго тетиги Дордойго чейин айдаганда деле ошо Дордойго чейин, мисалы тетиги чоң арыктан Дордойго чейин эң болбогондо бир 15-20 километр бар. 20 километрден кем болбойт. Ошо жерге деле 20 сом алчы. А берге мына анагы немеден, мына центрден анагы автовокзалга жеткиргенине 25 сом алып атыр. Бир эле конесине 25 сом алып атыр. А келатканда болсо накат менен келатканды ылыйгөсөй. Все равно 25 сом алып атыр. Анан маршрутка жүрүш керек, элдин турмушуна жеңилирээк болот. Эл кыйналбай
такси күтүп, маршрутка күтүп неме отурбайт. Ошон үчүн ушундай кылыш керек. Анан кийин жолдорду оңдош керек дедим. Жолдорду оңдойбуз деди. Быйыл эгемендик таласта өтөт 31-август. Ошого карата көп жумуштар жасалат. Мынау чоң магистралдагы тетиги немеге чейин бүтөт. Магистралда оңдолуп бүтөт деди. Ал дагы чоң магистрал Талас жолу. Ушундай анан кары картаңдарга, жаш алиметтерге, анан жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы жардам беребиз. Буларга силер дагы кайрымдуулук, мээримдүүлүк жардамыңарды аябай тургула эл журт. Баарыбыз жапа-тырмак киришип ушу турмушту оңдогонго, жашоо тиричиликти оңдогонго неметели аракет кылалы деди. Анан детсадтар курулат деди, мектептер ремонт болот, дагы мектеп салынат. Ушу эскилиги жеткен мындай жарактан чыгып калган мектептердин ордуна мектептер салынат деди. Алар планда бар деди. Алардын баары республиканский бюджеттен камсыздалат, акча каражат. Ошону менен ошондой иштер болот деди. Буюрса. Рахмат. Элиңиз жакшы жете алыңыз. Рахмат. Оразыңыз кабыл болсун. Шүгүр Алла bir batırın koyun sana. Sırgar. Үйленбесің бе? Үйленбеймін. Балалар бар? Қызым бар. Қанша балаң бар? Bir kızım var. Daha көбірек балалы шақалы. 5 баладан кем болбадым. Анан Құдай бергеннен жараша болады да, чечиги көбірек балалы болгону жакшы болот. Балдар бул адамдардын чоңойгондо колуна кол, бутуна бут болот. Болгондо балдарга жакшы тарбия бериш керек, аларга да билим бериш керек. Билимдүү болуш керек балдарда. Мен айтпадым билим жөнүндө жана. Сыргар үй билен менен ушу быйылкы жыл, кийинки келе турган жылдар Алла Тааладан сенин үй билеңе тынччылык, аманчылык. Алла Таала сенин үй билеңе тынччылык, аманчылыктын, бакубатчылык, байкерчиликтин, ынтымак-ырашкерчиликтин, ден соолуктун, сабырдуулуктун, кечиримчиликтин жылын берсин. Алла Тааладан үйүңөргө кут консун, Алла Тааладан үйүңөргө ырыскы насибет береке кирсин. Алла Таала иман берсин, Алла Таала дилиңерди ак кылсын, дениңерди сак кылсын. Алла Таала мээримин төксүн, нурун төксүн. Алла Таала силердин үй билеңердин быйылкы жылы, кийинки келе турган жылдарда Алла Таала силердин үй билеңердин ар кандай муктаждыктарына жардам берсин. Алла Таала колдосун, коргосун, ишиңерди алга сүрөсүн. Ушу быйылкы жыл, кийинки келе турган жылдар Алла Тааланын жардамы менен силердин үй билеңер үчүн жемиштүү жыл болсун, жакшылыктын, ийгиликтин жылы болсун. Алла Таала жамандыкка камчы болсун, жакшылыкка жарчы болсун. Алла Таала жакшылыкка үндөгөн, жаркылдаган көңүл берсин, ден соолук берсин, берекелүү узун өмүр берсин. Алла Таала оомат берсин, Алла Таала неамат берсин. Жакшылык болсун. Allah razı olsun. Çok rahmat. Siz